Бул техника бир учурда 5 жумушту аткаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Үрөндү сээп, сугарып, ото чөптөрүн алдын ала дарылайт. Ошол эле учурда топуракты бириндетип, картошканы 90 сантиметр аралыкта бир нече жөөктөргө бөлүп эге алат. Жерди турпакты бир сыйра фрезер менен майдалап туруп, талкалап туруп, бул жакта калийный удобренияны берип атабыз, жерге аралаштырып туруп. Бул жактан сажалка 90 га 2 рядтуу кылып салып берет. Салып бергенден кийин бул жакка чыккандан кийин гербицид бул жерден гербицид себилет жерге, өтө чөплөргө. Өтө чөплөргө гербицид себилгенден кийин бул жерде биз урон чарба тамчылатуу ыкмасы менен мурдагы жылдан бери кытайлык ишкерлер менен иштешип атабыз. Бул тамчылатуу ыкмасынын лентасын тарткандан кийин пленкада жерди көмүп даяр кылып берет. Буга чейин картошка эгүүдө адамдар негизги күч катары саналган. Маселен, 1 гектар картошканы эгүү үчүн 10-15 адамга акы төлөнүп, үрөндү эгип бүткөнгө кеминде 3 күндөн убакыт кеткен. Техника аткарып жаткан жумушту адамдар өз колдору менен жасашып, дыйкандарга бир топ кыйынчылыктар жаралган. Аялдар бизде 1200'дан иштешип атат. Эркектер 2000'дан иштешет. Ошондо энди эккен жеризге карап туруп иштетасыз да. Маселен, жериз көбүрөөк картошка эккен болсо, көбүрөөк адам иштетасыз. Сотиге карап туруп. Ошондо где-то бир 50 сотик жерге бир 7-8 аял, 7-8 эркек киши иштешет. Кыргызстанда жазгы талаа иштери эрте башталган. Араван районунда дээрлик картошканын үрөнүн себүү 90%га аткарылды. Май айынын аяк ченинде жыйналган соң ордуна жүгөрүнүн уругу себилет. Күз айында жүгөрү да жыйналгандан соң бул жерге буудай же болбосо сарымсактын үрөнү себилет. Араван районуна 1600 гектар аянтка картошка эгүү мерчемделген. Жер жемиштин бул түрү Кыргызстандагы ички рынокко гана эмес, коңшу мамлекеттерге да экспорттолот. Тиешелүү кызмат түшүмдү быйыл пландан ашыкча алууну көздөп жатат. Тамчылатып сугарууга өтүү боюнча бүгүнкү күндө жалпы дыйкандарга биз түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Ошол менен катар эле ушул тамчылатып сугаруунун эффектүүлүгү боюнча өтө жакшы пайда экендигин дагы айтып атабыз. Негизинен азыркы жаңы технологияга өтүп атканыбыздын себеби дагы ушу бирден бир сууду экономдоо боюнча. Бул ички базарлардан баштап, Бишкектен баштап, Казакстан, Россия өлкөлөргө чейин барат. Жалпы 5500-6 миң тоннага чейин экспорт болуп жүрөт жылына. Эгер быйылкы жылы жаңы техника өзүнүн натыйжалуулугун көрсөткөн болсо, келерки жылы бул технология башка дыйкандарга да сунушталат. Бийимай Асанова, Азан Бузуриков, Ош жаңылыктары.